Bir жерinde бұрышы жоқ, уыздай аппақ. Демеле, өзімді өзім жұтып жіберім келеді. Анан қалса, сұқтанбай тұрған бет. Көзімдің алдын бұрыш басып баратқан ба? Ай, рас эле. Елге жұртқа жақсы көрсетіп тұрған. Жалғыз ушул бетім болса. Аны дағы бұрыш басып. Жоқ, жоқ. Қарығым келбеді. Ай, дүние-ай. Еч болбоду дегенде. Жүзгө шыққанша бұрыш кірбей тұрса ғой. Андан ары бұрыш мақтан тұрышып қалса да мейлі. Баса, мен сілерге бір сыр айтайын. Бирок, ачык оозду кыла көрбөгүлө, Менин Шаймерденимди чоңойткон жатышты. Эч болбоду дегенде, министр анын билими, саясий кыраакырлыгы, иштегени, үй бүлөсү менен кинотеатр сүйгөнү, жада калса кийим кийгени да, деги койчу, баардыгы тең чоңду калайык деп көрүшөт. Ай, дүние-ай, ойлой келсем, керагас, чылапчын, чака-чука чыгаруучу, кичинекей артелдик председатель, эртеңден тартып министр. А мен болсом, анын аялы. Ай, жыргалды күнай. Министрдин аялы болгон жакшы турбайбы чиркин? Асылым, Шаймерденим министр болуп калса, экөөбүз жапжаңы, көмүрдөй кап-кара Lexus 570 отуруп алып, музыканы жаңырта коюп алып, кыштоонун башы тектегиси, кыштоо баккан мал семиз, кыз кезинде ойноп көл кыйкырсаң келбей 18. Эмне мынча 18-те өстөп озондоп калдым? 18-ин курусунчу. Мына өзүмдү 25 менен жакшы. Бирок жакында 25та кетет. Анан 30, анан 40, анан 50. 50сү менен да жерге кирсинчи. Могу 50ге келгендечи тамактан башка эч нерсе ойго келбей калат экен. Ай, дүние-ай. Эмне үчүн 30га чыкканда кайрадан 25ке бара бербейт? Токтосоң, кээ бир кубаялдар 30га чыкканда кайрадан 25ке келип алат экен. Мен деле 30га чыкканда 25ке келип албай жаным жокпу. Жашыңды жашартканы менен кургун. Мо денең баары өзгөрбөйт да. Андан көрө күн өткөн сайын шакемди сүйө берсең, мына мага ошол пайда. Баса, ойломчу. Макул, мен иштедим. Кандай кызмат кылдым? Өзүмдүн фельдшерлигиме кайра барсам, мен менен тең диккөндөр, азыркы күндө врач, мен ошолордун кабагына фельдшер боломбу? Жок. Анан эмне кылсам? Жанагы акылымдан өтө бери жок. Шакем азыр комбинатка директор, мен ага катчу болом да, акырын иштей берем. Менин башым кээде туруп эле сонун иштеп калат да. Деги сонун акыл. Шакем өзүм катчасым, дайыма жанында турам. Чогулуш бүтө бер замат бир дагы аялды каратпастан шыккана колтукта болуп баса берем. Эми кээде чогулуш болуп калса кечигип калат. Анын катчысы болсом, дайыма жанында турам. Башка аялдарды каратмак турбай, жалдырай алдашпайт. Кокус партиялык чогулуш болуп калса мен киришпейт. Бирок анда амал бар. Зеолорду иреттемиш болуп, чогулуш бүткөнчө отуруп албай жаным жокпу. Таптым, ошентем. Тыппа-тыппа, биз бийлейт шыппа-шып, келген жигит, келген кыз, кол кармашкан кытпалап. Мен бул акылымда болбой калды окшойт. Шакемдин кабинетинин алдында катчу болуп отурсам, жолдош директорго дешип, ондогон кишилер келет. Алардын арасында жап-жаш, сулуу жигиттер болбой коймок беле. Күтүп олтургандан болсо да, эриккенде мага тийишип, анда мен тымпый отуруп алмак белем. Мага да тамаша керек. Мен алар менен аркы-эркин сүйлөшүп көрөм. Анан коп кызып калган кезде Шакем кабинетинен чыгып, бизди карайт да, кабагын бүркөйт. Мүмкүн ал жамандык ойлобосун. Балким,
Анын үстүнө эрде катын бир жерде иштешке болбойт. Анан эмне кылсам? Мединститутка окуйм. Эмне сортун? Окууга карылык жок. Бирок институтта да алмада болгон жаш жигиттер окуйт. Үйөөсү бар жаш аял экен. Болгондо да комбинаттын директорунун аялы экен дешип. Күнүкүдөй болуп артымдан ээп чыгышса. Мен анан эмне кылам? Шакем келгенде өзү менен акылдашайынчы. Бирок ачык оозду кыла көрбөгүлө, эч кимге айтпагыла.